Assalamu алейкум бардыгыңыздарга, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүнкү роликте мен силерге ушул нерселерди айткым келүүдө. Биринчи эле нерсе бул шылуундардан сак болуңуздар. Башкача айтканда, атайын дайындалган реквизиттерге акчаңыздарды салыңыздар. Баткенге жардам катары. Мисалга кызыл ай, же болбосо элим барсыңбы деген сыяктуу реквизиттерге салыңыздар. Алар тастыкталган дайындуу болгон адамдардан. Дайындуу реквизиттер, туурабы? Дал ошол жака акчаңыздарды салсаңыздар, түзмө-түз бара турган болот Баткен элине жардам катары. Же болбосо дал ушул жака алып келиңиздер. Кожомкул спорт одосуна гум помощь катары колуңуздардан бар келген нерселерди бериңиздер дал ушул жерге. Болбосо атайын ушундай шылуундар чыгууда группаларга, Инстаграмдан жана башка жактан личкаларга жазып, менин 4 балам жалгыз калды, памперске акча жетпей атат, көчөдө калдык, үйдөн таштап кеттик деген сыяктуу адамдар көбөйүүдө. Башкача айтканда шылуундар. Бул дегени өздөрү ошол абалдан пайдаланып калгысы келген адамдар чыгууда. Өздөрү эч кандай кыйналбай эле башка эле жакта жүрөт, керек болсо Россияда жүрүп дагы ошондой иштерди кылып аткандар болууда. Мисалга, WhatsApp'тардан, Instagram'дардан башы жок болгон адамдардын сүрөттөрү келүүдө, мага да келүүдө жана башка адамдарга да келүүдө. Психологиялык жактан даяр болбогон адам ал нерселерге даяр болбойт дагы, жүрөгү кармап калышы мүмкүн, оорукчан болуп калышы мүмкүн, жабыр тартышы мүмкүн. Ошондуктан сураныч андай өлүк болгон адамдардын, куйкуланып кеткен жана башка болгон адамдардын сүрөттөрүн жибербесеңиздер. Себеби дегенде аны жаш балдар көрөт, аялдар көрөт, туурабы? Ден соолук жагынан жабыр тартып калышы мүмкүн, психологиялык абал жагынан дагы. Анан ошондой эле акыл үйрөтүүчү болбосок, комментарийге жазып, үйдө отуруп алып, согушка жөнөгүлө башка кылгыла деп. Аскер башчылар өздөрү билет эмне кылышты. Силер барганда эле эмне кыласыңар? Куралыңар жок болсо, же даярдык жок болсо, же баргандан кийин бара турган жерибиз жок болсо, баш паник жок болсо, кайсыл жерге барабыз? Же болбосо барганда деле силерди киргизбейт. Андыктан мындай кызыл кандуулукка алдырып, ошол жака кетип калбаңыздар, же болбосо ошол жака баргыла деп үндөбөсөңүздөр. Пайдабыз тийбей атабы, жок дегенде зыяныбызды тийгизбейли.